Assalamu алейкум, урматтуу достор, урматтуу бир туугандар. Менин кайрылуум Бекзат, Өмүрзак жана башка блогерлерге болот. Бекзат, Өмүрзак багы элди кайраштырып, элди жаман жакка үгүттөп, ой 15 андай болуп атат, мындай болуп атат, баягы көтү күйгөн катындай болуп, мындай кылганыңар туура эмес да. Мындай мен силердин аброюңарга шек келтирбейин, ал туура эмес да. Анан бирок сындап коеюн деп атам. Мындай калыстык деген нерсе болуш керек да, туугандар. Ой элим үчүн, ой күйөм, сүйөм жеримди, ой мен элем мен деп атасың да, Бекзат. Садыр Нуркожоевич президент болгонго чейин каякта элең? Элге ушунчалык күйүмдүү болсоң, каякта элең? Каякта элең? Мурдатан күйбөйт белең ушундай ойлоруң болсо? Эмнеге чыкпай жүрдүң эл көзүнө? Бүгүнкү күндө келип ушунчалык бийлик керек болуп калдыбы? Анан мен бүгүнкү бийликтен талап кылат элем да. Жанакы Кыргызстан, Тажикстанда ортосунда болгон ок атыштан кийин өлгөн инсандарга ким жооп берет? Качан териштирилет? Эмнеден келип чыкты, качан ачыкка чыгат? Бийликтен талап кылат элем. Анан бийликтен талап кылат элем, баягы коррупционерлерден акча кустурдум, Матраимов монча берди, Жумалиев монча берди, айыпты мойнуга алгандар өзү келип төгүп атат деп Садыр Жапаров өзү айтты эле. Ошол акчалар эмне болду? Кимдин капчыгына кирип кетти да, кимдин кызыкчылыгына иштетилди? Ошону талап кылат элем. Анан бүгүнкү күндө кумтөр маселесин көтөрүп чыктыңар, өндүрөбүз деп, өндүрдүңөр дейли. Кытайдын карызы ошол менен кутулабы? Бул боло турган ишпи? Же силердин жанакы Бекзат, Өмүрзактар болбогон ишти эле баягы төрөлөлүк балага бешик алгандай элди жөн эле сүйүндүрүп атабы? Анан баягы контрабанда боюнча укук коргоо кызматкерлери каяка карап отурат? Ошол контрабанда боюнча ким жооп берет? Фуранын ичинде эмне бар? Ким жооп берет? Ошону талап кылат элем да, бүгүнкү бийликтенчи. Эмнеге алар ачыкка чыкпай атат? Же, короче, ал жерде оюн болуп атабы? Кандай максатты көздөп баратасыңар? Эгер бүгүнкү күндө ушундай учурда ачыкка чыкпаса, эл кимди күнөөлөйт? Ошого уруксат берген бийликпи? Жанакы Камчыбек Ташиев айтып атат, биз дейт, бул Тажикстандын мындай аракетин биз билгенбиз деп атат да. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин эле муну билген эмеспиз, бул билиш мүмкүн да эмес болчу деп атат. Ушул жерден жана мурдакы айткан убадалардан билип койсок болот да. Адам деген кишинин айткан сөзүнө жооп бериш керек да, туугандар. Бүгүнкү бийлик чындыгында Мадымаров Адахон Кимсанбаевичка болгон элдин ою жакшырып баратат, күндөн күнгөчү.
жакшы, аябай колдоолор жакшы. Бүгүнкү бийликтин кылган иштериге эл ишенбей баратат туугандар. Калыстыгым. Мурда парламентте ушундай саясат иштери жүрчү эле. Азыр 5-класстан баштап аксакалдар деле билет. Баардыгы эле телефондорунда группаларга кирип алып, саясатта эмне болуп атат баардыгы билип турат туугандар. Ким эмне кылып атат. Эми элди алдай турган жашоо эмес. Интернет деген өнүккөн. Бүгүнкү күндө эч качан элди алып албайсыңар. Багы акыреттин белгиси бул. Илгери 40 жылда кайтып келчү эле. Азыр 40 мүнөткө да жетпей атат. Күндөн күнгө интернет баракчаларда жаңылыктар келип турат. Баардыгы эмне болуп атканы менен маалым. Элдер жанакы крокодил учат десе эле, ооба учат. Ой, айнанай, мен учканын көрбөдүм го десе, жок, мен көрдүм учат дей бербестен, эл дагы бир жыйынтыкка келгиле. Туура чечимге келгиле. Урушпайлы, талашпайлы, антип элди экиге бөлүп жарбай, баягы Бекзат, Өмүрзак күн деле чыгып алып, тез эле чыгып алып, элди кайраштыра бербей, бирдекеге даярдана бербей, калыстыгыбызды көргөзөлү туугандар. Мен силерге айтар элем, буйруса бардыгы жакшы болот. Бардыгы инсап берсин. Эми бардыгыбыз эле кыргыз элим өнүксө экен, кыргыз эли мамлекеттердин арасында эң алдыңкы мамлекет болсо экен деп турабыз. Алдыңкы өлкөлөрдөн болсо экен деп турабыз. Заманыбыз тынч болсун деген эле аракет. Антип Адахандын фейктери деп жаман көрбөгүлө бизди, туугандар. Биз жөн гана туура эмес багытта бараткан бийликти сынга алып койгонубуз ал жаман эмес. Биз бийликтен талап кылганыбыз жаман эмес. Бийлик мен элдин мүдөөсүнө ишке ашырам деген ойдо келди. Эл үчүн кызмат кылам деген ойдо келди. Жөн эле ойногону келген жок. Эл бүгүнкү күндө талап койсо эч нерсе эмес ал. Туугандар, кичине мындай ойлонуп иш кылалы. Бекзат, бүгүнкү сүйлөгөн сөзүбүз эртеңки күндө бизге душман болуп калбаш керек. По факту сүйлөп жүрөлү, Бекзат. Антип айкырып кыйкыра берген менен эл кайра элди качырасын. Садыр Нуркожоевдун аброюна шек келтиресиң. Калыстыгын көргөзүп жүр, Бекзат. Эгер ушунчалык эле Садыр Нуркожоевди сыйлайт экенсиң, Садыр Нуркожоевдун аброюна шек келтирбей жүр. Бүгүнкү бийликтин даражасына силерден гана байкап койтат да элдерчи. Кичине сүйлөрдөн мурда ойлонуп сүйлөгүлө. Элди бөлүп жарбагыла, бардык блогерлерге, ырчыларга тиешелүү. Мейли, тынч болуңуздар.